сиз искусство тагын илимдеринин докторусуз да. Мына азыр агайыбыз белгилүү окумушту сунуш киргизип атат. Муну илимий аспектиде изилдешибиз керек, комузду депчи. Ушул багытта айта турган оюңуз барбы? Жана бул жарлыктын, указдын идеализаторлорунун бири катары да. Мен кошумча катары айткым келет да. Мына азыр жогоруда Сагынал агайыбыз айтып атпайбы, санатный форма депчи. Бул европалык жазма маданиятка тиешелүү форма болуп эсептелет. Биздин комуздун жанрлары, мына жогоруда айтылган кербездер, ошол эле шыңгырама, толгоолор бүгүнкү күнгө чейин изилдөөгө алма элек такыр. Мен ойлойм, жеке окумушту ошолордун эмгегине таянып айткым келет. Мисалы, коңшу мамлекеттер өздөрүнүн күүлөрүнүн формаларын, жанрдык өзгөчөлүктөрүн, анан регионалдык стилдеги эле баягы мааниге бере турган өзгөчө баягы латтык интонациялык структурасы дейбиз да. Ушулардын баардыгын изилдеп, бир топ сонун илимий эмгектер жаратты да. А бизде бир дагы илимий изилдөө жүргүзө элек. Ушул нерсени баягы салттуу музыкада жанагы Өзбекстандан келген Руслан байка айтпадыбы? Бизде уже чыккан деп айдыбы. Аларда дагы. Мен буга айткым келет да, европалык жазма маданияттагы формага биз дагы эле баягы советтик доордун шарданында ошого салыштырып эле ошого кубанбай, биз өзүбүздүн күүлөрдүн формаларын изилдеп, мына ошол жогоруда сөз болгон ошол эле Мураталдын кербези болгон, Токтоолдун шыңгырамасы болсо, Карамолдонун да шыңгырамасы болгон, или кербездери болгон, ошол сыяктуу чыгармаларды андан ары өркүндөтүү, өнүктүрүү ишин колго алышыбыз керек да. Себеби 20-кылымдагы жоголуп кеткен устат шакирт өнөрканасы, жогоруда Тент агай айтпадыбы, мына ошол реконструкцияланган депчи, мына биздин аспап. Ал тек гана СССРдин же болбосо биздин Совет мамлекетинин талабына ылайыктуу гана иш алып барылган. Ошол эле учурда биздин устат шакирт өнөрканасы болбосо ооз эки салттагы профессионалдык музыкалык искусство жалпы жонунан жоголууга душар болгон. Мен муну ачык эле айтып келе жатам, бүгүн да айтышым керек, себеби Европа центризмдин басымынын алдында. Албетте биздин күүлөр, биздин жазма композиторлорго сону материал болуп берген. Муну Глинка да айтат, элден алып элге бериш керек. Бул биз өтө кубануу менен кабыл алышыбыз керек. Биздин ошо 20-кылымдагы белгилүү композиторлордун чыгармаларында биздин күүлөрдүн баягы бир башкы тема катары колдонулгандыгын, симфонияларда, мейли балет, мейли операларда, бул башка маселе. Биз бүгүн комуз күнүнүн алкагында маселе көтөрө турган болсок, тек гана илимий изилдөө институту же борбору комузду эле эмес, жалпы Кыргыздын ооз эки салттагы профессионалдык музыкалык искусствосун, башкача айтканда фольклор катмары жана жогоруда айткан катмар менен бирге салттуу музыкалык искусствону изилдөө борбору болуш керек да. Илимий жакка бурушубуз керек. Илимий жакка. Бирок ал илимий эле жакта болушу эмес. Бул баягы бул жерде мындай да аудитория да даяр болуш керек. Биз аудиторияны жоготтук да, күүнү угуу маданияты болгон. Күү деген жана биз жогоруда айтпадыкпы, бейвербалдык тил. Кайсыл күүнү кайсы жерде аткаруу керек. Мисалы, биз 20-кылымда фольклор деген статуска ылдый түшүргөнбүз да. Мына фольклорго жөн эле мисал айтайынчы. Фольклордун жанрга кирген кошок далалы. Каада салт ырларында кошок. Кошокту мисалы кантип сахнага алып чыгабыз? Кошоктун өзүнүн аткара турган жери бар. Же болбосо талап кылына турган жери бар. Кошок тек гана ошол өлүм житимде гана, же болбосо кызды узатууга бергенде гана айтылганда, мисалы ошол сыяктуу күүнү дагы бекеринен жанагы капалдын көкөй кести күүсү, ал баягы угузуу күүсүнө айланып кетти да бизде. Мисалы аны Карамолдо атабыз шертип атпайбы? Салт болуп калды. Салт болуп калды. Ал жанагы Айхан күү деп жанагы кадимки Чыңгызхан убагындагы Кетбуканын черткен күүсү бүгүнкү күнгө жетип отурбайбы? Ошонун баардыгы демек бул информация берүүчү күү болуп атпайбы? Ошол себептен мен кошумча практикалык мааниси өтө зор, бирок илимий теориялык маселелер сөзсүз керек экендигин биз бүгүн түшүнүп атабыз. Бирок жана сиз айтып аткан аудитория бүгүнкү күндө даярбы? Даяр эмес. Себеби мындайда байкайсыздар концерттерде күүнү эмне кылып атышат азыр? Мына 9 кайрыкта мына биздин ардактуу комузчуларыбыз отурат. 9 кайрык күүсү ошол ар бир кайрыгындагы айта турган маани, маңызы жоңолуп эле, ритмикалык эле бир композицияга айланып калды да. Кол ойнотуп ага кошулуп, анан элдин баардыгы бир жеңил желпи, ыргактуу бир музыканга эмнегедир аудитория ошого кетип калган сыйыптуу. Ыңгайлашып калды. Демек биз ошо 20-кылымдагы кетирген кемчиликтер абдан көп.
биз ошол жазма маданиятты өркүндөттүк, биз абдан азаматтык кылдык. Бирок ошол учурда салттуу музыкалык маданиятты сактасак абдан жакшы болмок, ошол коңшулардай болуп. Эми дагы залкарларыбыздын көзү тирүү турат, ошол кишилерден методологияны алып калуу, үйрөтүү методикасын. Мен кошулам, нота мени чертиш керек, туура. Бирок Устат Шакирт өнөрканасындагы мындай бир секреттер бар да. Ал нотага жазылбай турган. Ошолордун баардыгын жанагы күүнүн маанисин, тарыхын, анын өзгөчөлүгүн, ошону сөзсүз түрдө устат аркылуу өткөнү ошол баары бир тарыхка аны да кошо ала жүрүү керек деген. Көрүп чертүү, угуп чертүү. Анан аудиторияда өткөрүп чертүү. Анан күүнү чертүүдө мындай да абдан музыканттар баягы өзгөчө ролду аткарганда, ол элдин урмат сыйында болушкан музыканттар. Мамлекеттин колдоосуна аябай муктаж да мына бүгүнкү күндө бул өнөр. Тек гана комуз эмес, бу жерде жалпы салттуу музыкада, анда айтуучулук дагы, аспапчылык дагы, аваздык аспапчылыкты алып жүрүүчүлөр жөнүндө сөз да. Мисалы, кандай болгон? Күүнү чертердин алдында комузчу даярдаган элди. Күүлөгөн, комузду күүлөөнүн өзү адамды бурат да. Чакырат, ошо үн комузду, аудиторияны. Анан ал акырын алды, күүнүн тарыхын айткан. Анан күүнү чертишкен. Күү чертиш мисалы, мен ушуну баса белгилеп айткым келет. 20-кылымдагы эң жоготуубуз биздики күү чертиш да. Күү чертиш өнөрү жана спорттогудай эле, ат чабыш, кыз кылмайдагыдай эле. Бул күү чертиш өнөрү жоголбосо, биз бүгүн ошол залкарлардын жанагы өнөрдөгү жарышына күбө болуп отурмакпыз да. Бир абдан жооптуу сөз айттыңыз да, Роза Санна. 20-кылымдагы эң жоготуу бул күү чертиштин жоголушу депчи. Намазбек байке, могул жарлык чыкканда жүрөгүңүз чымырадыбы кичине? Абдан жакшы. Эми бул жөнүндө көп айтпадым азырчы. Мен азыр жана бир сөздү айтайын дедим эле. Күүгө байланыштуу. Бул жанагы кыз ойготор күүсүнөчү. Кыз ойготор деген күүнүн негизги аты кыз кыялын ойготор деп чертилет. Бул жерде жанагы уктап аткан кызды ойготуу эмес, анын сезимин, ошол жанагы кандайдыр бир ошо ички ушундай бир каалоосун билгизейин деп черткен болуш керек да комузчучу. Ошон үчүн кыз кыялын ойготор деп черткен. Бул эми ар бир күнүн тарыхы бар. Мен ойлоп маани мазмуну бар. Натурал черткен экен кызды ойготкону депчи. Жок, ал кеп анда эмес. Ал эртең менен таң атпай туруп алып ким эле комуз чертип турмак эле. Кыялын ойготуп алсаң кандай ойгонот да өзү эле. Анын мааниси ошо кыздын кыялын ал эртең менен деле эмес, может түштө же кечинде бир тойдо бир жолукканда өзүнүн ички сезимин билгизейин деп ушундай арнап черткен күү болгон. Бул ошон үчүн кыз кыялын ойготор деп айтылат бул күүчү. Анан кийин кыскарып кыз ойготор деп эле бизге жетип калды, ошончо жазылып калды. А негизи ошо философиялык маанисин дагы чече жүрүш керек да. Эми сиз чоң комузчусуз, өзүңүз баягы бир сөз бар го, жанагы дүкөндөн нанды сатып жеген нанга караганда кол менен жууруп жеген нан таттуураак болот ошону жасаган кишиге депчи. Анысы кандай? Сиз комузду өзүңүз чаап, өзүңүз чертесиз. Бул комуз күнүн кандай белгилесек деген ойдосуз? Эми комузду президент указ чыгарып берди. Комузду биздин Камбаркан деген бабабыз өзү ойлоп таап чапкан экен и биринчи күүсүн жараткан экен. Бул тет ошо Камбаркадан бабабыздан бери келаткан салт. Ар бир комузчу өзү комузду чаап алуу илгертен келаткан салт болгон. Мына биз билген чоң залкар комузчулардын көбү өзүнүн комузун өздөрү чаап алышкан. Токтогул ата деле, Карамолду ата, Чалабыз ата мисалы үчүн ошолор баягы өздөрүнүн жабдыгы менен өзүнө жаккыдай кылып алдырсын кылын жасап, мына койдун чегисинен ошонун үнүн таап дегендей. Анан эми бул биздин ушул эң чоң бизге чоң сыймык болду. 9-сентябрь күнү комуз күнү. Эми менин оюмча ушул күндү абдан жогорку деңгээлде белгилесек деген ой бар. Жалпы кыргыз эли менен биригип баарыбыз тең ошого мындай ушул чоң кичинебиз баарыбыз тең жакшы көңүл буруп, мындай активдүү катышып, анан эми биринчи жолу кандай баягы кандай деңгээлде өтөрү азырынча белгисиз, бирок бара-бара баягы көч түзөлөт дегендей бара-бара дагы мындай
жакшы өтөт го деген ой бар. Биз эми биздин көрсөтүүгө урматтуу биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын маданият маалымат туризм министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиевди чакырдык эле баягы тиешелүү жумуштарына карата келбей калды да, биз ошол кишинин оозунан уккубуз келди эле бул 9-сентябрда кандай деңгээлде белгилейбиз деп. Кепкечеги сизде бар. Эми ошо Кайрат Олжобаевский жакшы болмок, ал киши 2 совещание өткөрдү. Ошол совещаниеде чогулушта мен болдум. Кандагы эле өткөрөлү. Быйылкы жыл чукул болуп калды. Эмдиги жылы башка кылалып кеңешип чечкенбиз. Жакшы, маселени үстүнөн чыктыңыз. Корумдуга Карамолду атабыздын айылына барып, ошо жерден Устат Шакирттин жанагы 300дөй бала ошол жакта комузчу болуп бар экен. Ошо эстелик мектептин алдында, эстелигин алдынан Тургун Масадыков жазган эстелигин алдында ошо жерге келип туруп комузчулар чертет. Карамолдонун күүлөрүн чертет. Мына ошондон башталат майрам өзү 8-сентябрда. Ал эми 9-сентябрда биздин улуттук консерваторияда пресс-конференция өтөт. Комузчуларыбыз, залкар комузчуларыбыз чыгып өздөрүн айтат, куттуктайт майрам менен, күнү чертет. Ошо жерде бир какой-то бир обсуждение болот да, кандай кылабыз деп. 9-unda эртең менен саат 10-до. Ал эми ошол жерде биздин катыша турган балдарыбыз бүт бар даярданып атат. Окуу жайларда мисалы менден комузчулар ансамбль чыгып туруп таң булбулун чертет. Бул саат 6-да филармониядан уланат. 9-сентябрда. Ал жерде эмне болот? Филармония чоң концерт болот. Может, урматтуу президентибиз келеби, ишилип жакшы деңгээлде өткөрүшүбүз керек да. Азыр чоң репетиция жүрүп атат, күндөй болуп атат. Рахмат. Так что 9-да да. Рахмат ушул маалымат берип койгоңузга. Анан Рустам, кечээ күнү мен ушул нерсеге көрсөтүүгө даярданып атып бир нерсени угуп калдым. Биз сиз могу салттуу музыканын алкагында Өзбекстанга барып келипсиз. Анан ошол жерден биздин 2 жигитибиз жеңүүчү болуптур да. Ошону айта кетиңизчи, маданий жаңылык катары. Дал ушул баягы бир комуз күндө жалпы кыргыз элине бир белек болду да. Себеби Шарк тараналары деген музыкалык фестиваль 97-жылдан бери өтүп келе жаткандыгына кайрыла турган болсок, бул 12-чи жолку музыкалык фестиваль. Ага чейин мына Сагын Алагай билет 78-жылдан баштап ошол илимий теориялык маселелерге арналган конференциялар өтүп турган Самаркандта. Кийин алар ошонун баягы алкагын кеңейтип, ошол практикалык өңүттө иш алып барганга ошондой фестивалдарды өткөрө башташканда буга дүйнө жүзүнөн жалпы 350ден ашык катышуучу болду. 33 мамлекеттен ошол кароосунакка катышты. Биз ошол 9 мамлекеттен баягы жюри мүчөлөрүн чакырылыптыр. Кыргызстандын атынан ошо салттуу музыканы алып жүрүүчүсү катары мени кошкон экен. Жюринин председатели Кореядан болду. Ошол ЮНЕСКОнун атайын өкүлчүлүгү экен, ошол салттуу музыкалык искусствону изилдеген киши экен. Ошол жерде биздин музыканттар, мына мен жогоруда сөз кылган бейвербалдык тил деп атпайлыбы? Ошол айтылгандын тактоо иретинде айтып атам да, ошол атайын 4 чыгармадан турган Карамолдо Орозовдун Жаш кербезин, Атай Огонбаевдин Ак тамак көк тамагын, Ниязалы Бороштун Кар өзгөйүн жана Нурак Абдырахмандын Мезгил жаңырыгы деген 4 чыгарма менен өздөрүнүн 20 мүнөттүк баягы конкурстун талабына ылайык чыгармаларын аткарышты. Албетте биз ошол балдардын Кыргызстандын дегеле буга чейин 2001-жылы Нурак атабыз ЮНЕСКонун атайын сыйлыгына ээ болуптур. Ал эми ошондон бери карай 2017-жылы Мурас деген ансамбль 2-чи орунду алышыптыр. 2017-жылы. Ал эми биринчи жолу Кыргызстан биринчи сыйлыкка ошол дагы ошо жогоруда айткан комуз күнүнүн алдында ушундай бир кылчап болушу. Өтө кубанычтуу. Анан бир баса белгилеп айтайын деп атам да, ошол жерде Элеман менен Айбек деген балабыз бар. Бул балдар акак комузчулардын тобунун балдары. Мен ушул жерден пайдаланып устатына дагы рахмат айткым келет. Бул биздин Жекшенов агайдын түптөп кеткен мектеби да. Ошол Ирина дагы агайдын окуучусу, биз да окуучусубуз дегендей. Элеман менен Айбектин бир өзгөчөлүгүнө айткым келет да. Баягы биздин жана кол ойнотуу күүлөр ошондой эле жюриде да ушундай суроо болду да, туулду. Бул эми музыкалык сүйлөм жоголуп кетип атат дейт да. Себеби жанагы комузду илип черткенде жок үн эле вакуум болуп калат да. Тың деген эле болуп атпайбы? Анан ошол жерде Түркмөнстандан келген жюри мүчөсү ошого аябай мындай эме болду да. Бу жерде музыкалык сүйлөм жоголуп атат, анан кандай болот деген маанидечи. Ошондо мен айтып бердим жана бейвербалдык тил боюнча. Бул анык сүйлөм депчи.
Анан ал жерде дагы бир кемчиликтерин байкадым. Баягы жюринин мүчөсү катарычы ошол чыгарманын тарыхын, анын регионалдык же өзгөчөлүк стилдерин же жанрдык өзгөчөлүгүн жазып кыска маалымат бергенде ошондой суроо туулмак эмес да. Аннотация бергенде. Себеби баягы биринчиден баардык өлкөлөрдөн келгендер баардык эле баягы музыкалык номерлердин тарыхын биле бербейт. Ал жерде баягы визиттик карточка катары ар бир этнос өзүнүн гана салттуу музыкасын көрсөткөнгө аракет кылды да. Анан дагы бир кызык нерсе, албетте биз трансформацияны абдан туура түшүнөбүз, биз колдойбуз. Жана жогоруда айттык го 20-кылымда кыргыз музыкасынын трансформацияланышы боюнча азыр аалымдашуу алкагы. Азыр мультикультурализм доору. Биз каалаган музыканы уга алабыз, каалаган динге кире алабыз деген заман азырчы. Ошол сыңары албетте синтезделген же болбосо заманбап музыкалык аспаптар менен коштолгон салттуу музыкалык искусство аябай жайылып баратат. Муну этно маданий чөйрө деп атпайлыбы, ошону угуп атат да. Же болбосо азыр көп этно джаз, же болбосо этно музыкалык стиль деп атышат да. Поп музыкасында деле, поп жанрында деле, эстрадада. Ошол өңүттөгү чыгармалар да келди. Бул шарк тараналарынын эң жакшы баягы жобосуна ылайык критерийлеринде тек гана улуттун салттуу музыкалык искусствосунун сакталышына басым жасоо деген критерий болгондугу үчүн ошол чыгармалар кирбей калды да. Биздики ошон үчүн жеңди. Бул биздики баягы андай десек да болот. Ошол себептен мен дагы бир жолу ушу жалпы кыргыз элин куттуктайм. Жана ошондой эле жогорудагы маселеге кошумча катары айткым келет. Биз сөзсүз түрдө баягы мунун мамлекеттик программасын иштеп чыгышыбыз керек. Себеби ага илим билим министрлиги бала бакчадан башташ керек, мунун баардыгы үй бүлөдөн башталыш керек. Кыргызстанда ар бир үйдө комуз илинип туруш керек. Ошол идеяны, бул идеологиянын өзөгүндө турат да. Комуздагы күйлөр, чыгармалар, мына комузчулар дегеле музыканттарчы. Советтер Союзунда эстеңиз, партияны кимдер мактады эле? Акындар мактаган. Кимдер чертти эле? Колхоз камбарканын ким чыгарды эле? Комузчулар чыгарган. Себеби мезгил талабындагы идеологиянын чабармандары болушкан да. Демек биз ошол идеологияны эмне себептен биз бүгүн салттуу музыкалык искусствону алып жүрүүчүлөрүн колдонбойбуз? Тек гана салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр эмес. Эмне үчүн сүрөттү колдонбойбуз? Эмне үчүн ошол эле биздин эстрадалык заманбап музыкасын? Бул көрдүңүзбү? Бул өзүнчө чоң маселе. Ошол себептен мен айтар элем, президентибиздин бул жарлыгын кош колдоп, жана жогоруда мен айткан илим билим министрлиги менен бирге маданият маалымат туризм министрлиги, улуттук илимдер академиясы жана ошондой эле коомдук уюмдардын баары башын бириктирип бир программа түзүп чыгыш. Мамлекеттик программа. Мамлекеттик программа. Ошол программанын алкагына баардык жогоруда айтылган илимий изилдөө иштеринен баштап практикалык мааниси терең иш-чаралар кирсе, ошону биз баягы өз жолунда ар ким өз структурасында иш алып барса гана чоң ийгиликтер жаралат деп айтам. Чоң рахмат. Куттуктайбыз. Ошончо ишинин ичинен барып, ошол кыргыздар тобунун мүчөсү болуп барып келгениңиз да бул жакшы нерсе. Эмесе кезекти күүгө берели. Биздин белгилүү комузчу кызыбыз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анара эжекебиз биздин арабызда турат. Көбүрөөк сүйлөп күттүрүп калдык, бирок мен атайын калтырдым сизди. Баягы кулактан кирип бойду алган күүгө кезек берели деп атабыз да.
абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул эми автордук чыгарма деген абдан жакшы нерсе. Бул бала төрөгөнгө барабар. Анан трансформациялык мүнөздө муну кең бир диапазонго алып чыгуучу чыгарма экен. Мунун ичинде көп нерсе бар экен. Лирикадагы, кайра кайтууда, пессимизмде толгонуудагы комузчу эмес. Мен ошондой түшүнүп атам, анан комузчулар кандай түшүнүп атат билем. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. Сөзгө чек сизде. И азыр мынакей мен аяғы Роза теге шарқ тараналары жөнүндө айтып калды. Мен дагы мына кече хат алдым. 14-16 ноября 2019 года состоится 8-й Санкт-Петербургский международный культурный форум. В 2018 году в форуме приняли участие 35 000 человек. И в том числе 50 иностранных делегаций, более 2000 зарубежных экспертов, видных деятелей культуры из 101 страны. Приглашаю вас, уважаемый господин Суаналиев, принять участие в мероприятии 8-го Санкт-Петербургского международного культурного форума. Чоң рахмат. Куттуктайбыз беке. Ошол форумдун алкагында музыкалык аспаптар боюнча конференция болот. Ошол конференцияга мен докладым кирип, ошол неметкен ошол комустун Роза айтып кетпейди, чертишүү жок болуп кетти деп. Ошол чертишүүдөгү технология, антиципация, аперцепция деген психологияда түшүнүктөр бар. Мына ошонун негизинде мен түшүндүрүп берип атам. Кантип бири-бирин адашпай, бири-биринен калбай, бири-биринен жоготпай кайта баягы бутактантып, чертип, бири-бирин. Демек доклад жасайсыз, жеңип кетет деген доклад жасайсыз. айтып тааныштырып келем. Жакшы барып келиңиз. Я хотела добавить, вот сейчас, смотрите, профессор наш сказал, да, там будет огромный форум, да, и в том числе как раз-таки он там огласит вот это вот, она комузе сделает доклад, да, вы представляете, сколько людей будут в мире через комуз познает Кыргызстан. Я вот хотела добавить, сегодня век глобализации, когда народ передвигается самостоятельно, да, вот по всему миру. Сколько наших соотечественников сегодня находится за рубежом. Я недавно была в Москве, было 20 лет Ассамблеи народов России. Там наш коммус играл. Наша диаспора огромная в Москве, да. Недавно я была в Ростове-на-Дону, пригласили, там очень огромная наша кыргызская диаспора, где-то порядка 5000 человек. Огромная диаспора. Коммус не забыт. Он есть, на нем играли, играют и будут играть. Сегодня официально утвердили этот коммус, праздник, да, большой праздник будет. Я думаю, сегодня в средствах массовой информации везде эта информация есть, и наши диаспоры за рубежом уже об этом знают, да. И я думаю, вот как прошел недавно 28-летие независимости Кыргызской республики, в Москве был огромный праздник, сделан нашими диаспорами. Во Франции, если смотрели, вот тоже огромный. И я думаю, что они вот эту идею, да, подхватят нашу. И за рубежом будут тоже отмечать этот день коммуза, и через наш коммуз узнает о нас позже. Таких, как через Чингиза Айтматова, Бибисара Бишеналиева. Вот наш коммуз — инструмент, народное достояние. Нас узнает мир. Что мы, кто мы и откуда мы. Вот эту культуру, традиции, обычаи. Больше узнает о нас мир. Я думаю, что все подхватят нас там за рубежом. Чоң рахмат сизге. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмесе комуз жөнүндө кеп болгондон кийин, күү жөнүндө сөз айткандан кийин кайрадан комуз менен бүтүрөлү. Назыбек байке, бир күү чертип бериңиз.
Бүгүнкү көрсөтүүнү айтылуу камбарка менен баштадык эле, ибарат менен аяктап жатабыз. Учур мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, бул көрсөтүүнүн жүрүшүндө биздин агабыз Тентимурат Алиевич бир жакшы сөз айтып кетти. Жалаң эле экономика дебей, жалаң эле социалдык маселелер дебей, элдин руханий жагын ойготуучу указ болуптур деп. Мына ушул улуттук майрамыңыздар кут болсун, урматтуу комуз көрмандары, урматтуу кыргыз элим. Сиздердин баарыңыздарга биздин бүгүнкү студиянын меймандары ыраазычылык билдиребиз. Өнөр тартуулап, кеп кезегин улап, ой ыргытып, президенттин указына дагы сунуштар айтылып атат. Баарыңыздарга ийгилик каалайлы. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен, ушуну менен Санат телекомпаниясынын Миң санат аттуу кезектеги көрсөтүүсү өзүнүн соңуна чыкты. Бул көрсөтүүнү биз 9 сентябрь улуттук комуз күнүнө арнадык. Саламатта болуңуздар.